4 бөлүм. Ошол күнү 7 аял бир эркекке жабышып, өз наныбызды жейле, өз кийимибизди киеле. Болгону сенин ысымың менен аталалы, бизден маскарачылыкты алып ташта дейт. Ошол күнү Теңирдин бутагы сулуулук жана урмат менен келет. Жердин жемиши Ысрайыл элинин тирүү калган уулдары үчүн улуулук жана даңк менен келет. Теңир Сион кыздарынын жийиркеничтерин жууп салгандан кийин, Иерусалимдин канын анын ичинен жазалоо руху менен, оттун руху менен тазалагандан кийин, Сиондо калгандар жана Иерусалимде тирүү калгандар, Иерусалимде жашаш үчүн китепке жазылгандардын баары ыйык деп аталышат. Теңир Сион тоосунун бүт жерине, анын үстүндөгү бүт элдин үстүнө күндүз булут жана түтүн, түнкүсүн жалындап күйгөн оттун жаркырагын жаратат. Анткени бул баардык даңктуу нерсенин үстүнө жабуу болот. Күндүз аптаптан калкалай турган чатыр болот. Нөшөр менен жамгырдан корголой турган, сактай турган жай болот.